Кыргызстанда классикалык түрдө партия барбы? Менимче жок болуш керек. Сиздердин оюңуздар кандай? Эми жаштарга сөздү берейлик, бар эле жаштар деп атпайбы. Андан кийин ошодон кийин биз айтайлык да өзүнүн ой пикирди. Ошо туура болот. Анда депутат мырзадан айтып бердим. Биринчи ошолор баштасын. Мен эми өзүмдүн жеке пикиримди таңыл айтылган болсом, бул парламентаризмдин башкаруунун формасына эң негизгиси ушул партиялык тизмелер себеп болот. Партиялык институттардын келсе, ошо партияларды шайласа, анан ошол партиялар келип туруп көпчүлүк коалициясы, анан алар өкмөттү бекитсе деп, бул эми парламентаризмди, парламенттик башкаруу формасын талабы ушул партиялык институттардын күчөттү да. А бирок бүгүнкү күндө биз парламенттик башкаруу идеясында гана иштеп жатабыз дагы, схемасын иштей албай жатабыз. Идея бар, бирок схема жок. Идеология да жок бирок, партияда. Идея бар. Багытын билебиз, бирок жайытын билбейбиз да. Багытын ала эле анан биз парламенттик башкарууда мына партиялык тизме менен келдик, партиялык институттардын баары калыптандырдык, парламент сылкандырдыкча. А бирок чын-чынында бунун баардыгы көз боемочулук, алдоочулук. Ошол эле партияда диктатуралык бар болсо, парламентте болсо таптакыр башкаруу жок. Мисалы парламенттик башкарууда парламент негизги мамлекеттин багытын аныктайт. Өкмөттү курайт, өкмөттүн түзүмүн курайт, бюджетти бекитет, баардыгын кылат. А бирок ошол баарын бүтүргөндөн кийин башкара албай калат. Кайта тескерисинче өкмөт башкарып калат дагы, президенттик аппараты башкарып калат. Бул де юре биз парламентаризм башында жашатабыз, а де факто биз парламентаризмге али даже кире элекпиз. Бул менин жеке пикирим. Ал эми 4-чү чакырылыштын, 5-чи чакырылыштын депутаттар өздөрүнүн пикирин айтсын, бирок менин жеке пикиримде бизде партиялык институттар дагы толук кандуу мындай батыштын талабында калыптана элек, иштелик. Идеясы бар, схемасы жок. Идеясы бар, мисалга партиялык ар бир райондогу айылдагы ячейкалар мисалга иштеш керек эле, элге кызмат кылыш керек. Алар 5 жылда бир иштейт, шайлануу астында иштейт да, ошондойбу? Бизде сенин сурооңо түз жооп берсек, андай чын эле классикалык типтеги партиялар бизде жок. Партиялык анын эң башкы өзөгү бул идеология болуш керек да, партиянын. Биз мына мо идеология менен келдик деп элге түшүндүрүп, эл биздин азыр эл журт кайсы партия, кайсы идеологияны үндөп атат. Ошону ушул бийлик добуш берсек, могул партияга ушул идеологияны ишке ашырса, анан биз Кыргызстандын эли жакшы жашайбыз деген мындай жөнөкөй тил менен айтканда, жалпак тил менен. Ошо анан ошондо эл идеология үчүн добуш берет. А бизде партиялар ошону өзүнүн идеологиясын элге жеткирмек турбай, партиянын ичиндеги кишилерди өзүнөн сурасаң, ошол сен кайсы партиясың, силердин идеологияңар эмне? Мисалы үчүн социал демократтар партиясы, мисалга айтам, сен тармы. Социал демократия эмне дегенди түшүнбөгөн ичинде мүчөлөрү бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, классикалык типтеги партиялар жок бизде. Ал тургай мына ушунча сөз болуп калды. Ак жол партиясын кууп кетиришти. Анан булар жаман партия. Анан ошол СДПК биздин Ак жол партиясынын мүчөлөрүн, мисалы үчүн Азамат Арыпаев ошо өзүнө кошуп ала атат. Ак жол партиясынын солдатымын деп жүргөн депутаттарды министрлик кызматтарына коюп атат СДПК. Анан кайсы идеология жөнүндө, кайсы классикалык типтеги партия жөнүндө сөз болууга тийиш? Позицияда жок деңиз. Вот ошол. Исмаил ака. Мен университетти бүткөндөн кийин партиянын тарыхы боюнча сабактар берип калдым да. Коммунисттик партиянын жанакы идеологиясы, ал партия, башка партиялар чындыгында биздин партия ошондой бир деңгээлге жете элек. Себеби бүгүнкү күндө партия идеология, идея, мамлекетти өзгөртөм деген эмес. Партиялар көбүнчө шайлоонун алдында гана жанакы сөз болгондой биригип, башка партиядагы же башка жакта жүргөн ошондой бир өтө таасирдүү, добуш ала алат турган ушундай бир адамдарды, акчасы бар адамдарды эле дароо чогултат. Башка партиядан ала коет. Бул партияда тизмеде акыркы тизмеге жазылып калса, аны ал партиядан бул жакка ала коет дагы, ошентип жанакындай бир акционердик коом да. Анан алар баягы шайлоого барышат. Шайлоого барганда бүгүн биздин коомдагы коомдун өзүн дагы, биздин ошо институттарды дагы бузуп алдык. Себеби коомдо эл бир идея үчүн,
бир идеялык ушундай бир баалуулуктар үчүн эч качан бүгүн добуш бербей калды. Себеби Акаевдин мезгилинде ала бер дагы өзүң билип добушуңду бер деген ошондой психология, ошондой үндө элди да бузуп койду. Себеби барып идея менен барып элдин алдында чыгып жалындуу сөздөрдү сүйлөгөн сөздөрүң алардын баардыгы эле кулактын сыртында калат дагы. Ошол бир партия менен эгерде барып калсаң, иштин баардыгы же кечинде же шайлоонун алдында сен канча бересиң, сен эмнени бүтүрөсүң, кандай болот деп бир топ болгон жанакындай адамдардын эле тегерегинде болуп калат. Ошон үчүн бүгүн биз коомду дагы бузуп алдык, жанакындай идея менен жашагандарды да бузуп алдык. Ошон үчүн биз кайрадан классикалык партия, идеология менен шайлоого ушундай бир партия менен барыш дагы көптө барып калыптандырат. Ал үчүн шайлоодон шайлоого чейин биз элге барып иштешибиз керек, элди ынандырышыбыз керек. Ал эми биз шайлоого чейин элди унутабыз. Шайлоо жакындаганда 5 жылда бир барып ошол эске түшөт. Бул жерде мына инилердин ар бир айткандардын жөнү бар да. Баардыгы өзүнүн турган жеринде өзүнүн идеясы негизинде туура айтып атышат. Чындыгында бизде аты бар, заты жок. Сыртынан бир имараты бар, ичиндегилердин баары ошого төпкөлбөгөндөй дегендей да. Ал үчүн эмне болуш керек болчу бизде? Мына Бегалы абдан туура маселени көтөрдү. Партиянын өзүнүн программасы. Мына ошо программанын негизинде жогорку бийлик, ортоңку бийлик, төмөнкү бийлик баардыгы бир жанагы линияда болуп иштеш керек болчу. Эгерде жогорку бийлик бир чечим кабыл алды, ошонун алдыңкы бийлик, ошо партиянын мүчөлөрү койгон жанагы жергиликтүү бийликтеги адамдары, алар ошолорду аткарганга, аягына чыкканга умтулуш керек болчу. Тилекке каршы бизде андай эмес да. Үчүн аты бар, заты жок дегенин себеби бизде жанагы бир жакшы макал бар да, аскер тарабында. Война план покажет дегендей да. Эптеп жетейлик бийликке, анан калганын ошону менен көрөбүз дегендей да. Ошол жерде бийликке жеткенден кийин жана идеянын жоктугунан, программанын жоктугунан, ошол өзүнүн мүчөлөрүн жергиликтүүдөн тартып баардыгы бир иште аткарганын умтулбагандыктан биз ар тарапка умтулуп кетебиз дагы, көрүнгөндөрдү чогултуп алып туруп бийликке келебиз дагы. Бирок идея болбогондон кийин, программа так аткарганга умтулбагандан кийин ар кимис ар жакка кетип, мына ушул бүгүнкү кейипти кийип отурабыз да. Ооба. Бизде партиялык системада бийликке келүү гана негизги максат болуш керек. Ошондой болуп калды. Анан ошол бийликке келиш үчүн саясатчылардын позициясы дагы таптакыр бузулду. Жанда эмеспи? Бегалы эке. Анткени сиз бүгүн СДПКда болсоңуз, эртең ак жолго же башка жака кетип каласыз да. Ушундайга өтүп алдык да. Негизинен саясатчылардын бийликке умтулушу бул закон ченемдүү көрүнүш. Партиялардын бийликке умтулушу да бул закон ченемдүү көрүнүш. Бул бийликке жулунуп атышат деп саясатчыларды айыптап калат. Бирок саясатчынын жаратылышы ошол да. Ал мен бийликке умтулам деп саясатчы болот. Ошон үчүн ушул жерде ажыратып алышыбыз керек да, биз дайыма ушуну бийлик үчүн деп. Ал эми жана сен айткандай партиядан партияга секиришин себеби азыр бизде бийликке баруунун инструменти катары бул партия болуп калды. Себеби бизде толук партиялык система. Партиясыз бийликке келе албайсың. Ошон үчүн партиянын алдыңкы тизмелерине кошулса кетет, бул Кыяс мырза айтканда, анан арткы тизмеде болуп калса, аны тиякты көсөп чуркап өтүп, тиягынан тыйынын береби, же тил табышабы, кандайдыр бир жолдор менен ушу өтчү партиялардын алдыңкы тизмесине өтүүгө чуркап атышат да. Жанагы менин айткан сөздүн, Кыяс мырза, Исмаил Исаков айткан сөздүн идея үчүн эмес, кадимдей инструмент катары, партиянын инструмент катары пайланып мандатка жетиш керек. Бизде саясатчылар эки жүздүү эмес, бирок саясат эки жүздүү, саясат ыплас нерсе экен деген дагы бир жаман ойго туш келип алдык туурабы. Анткени өзүбүздү тазалаш үчүн саясатты жаман атап алып эле, анан кийин кайра эле жанакындай эки же эки ойногон күндөр саясат жүрүп атпайбы туурабы? Жандай эмеспи Рыскелди мырза? Мындай да Кыяз ака жакшы нерсени айтып кетти. Бул партия бүгүнкү күндө бир коомдордун же болбосо программага, ушу бир программага кабыл алып, анан ошонун тегерегинде чогулгандарды эмес, бул акционердик коомдорду болуп калдычы. Бул туура көрүнүш. Анткени
партиянын лидери өзүнүн акциясын сатыш үчүн мына 1-орундан 10-орунга чейин мынча миллион же $100,000 деп ошол партиянын лидерлерин партиялык диктатура кылып албады. Ошо партиянын лидерлери өздөрү чечип калды. Алар партиялар өздөрүнүн кубатын партиянын кубаты эмнеде? Анын курамында. Канчалык партиянын курамында анын кишилери көп болсо, алар ошончолук көп добуш алышат да партия кубаттуу болот. Булар тилекке каршы ошо партияга алганда кадыры калыңдарды эмес, капчыгы калыңдарды алып атпайбы? Капчыгы калыңдарды аны элдин баары көрүп турат да, бир партиядан тиги партияга кирип атат да. Эмне себеп менен кирип атат? Ал өзүнүн ишмердиги менен эмес, мекенчилдиги үчүн эмес, анын капчыгында акча бар. Ал кайсы партияны болсо дагы акчаны сатып алат. Кааласа мунуку 1-орундан 10-га чейин 400,000 экен, мунуку 500,000 экен. Мен тияк барсам бунун шансы көп депчи. Партиянын программасы элде эмес, эл тиякты тандап калбады, талап кылат. Анан партиялардын негизги максаты бул бийлик үчүн күрөш. Бул мыйзам ченемдик Бегалы тура айтат да. Ошон үчүн күрөшөт. Бирок күрөш кандай болот? Вот күрөш ошо айтып атпайбы, мына 5 жылдын ичинде бир дагы иш аракет кылбайт. Анан биз шайлоого 1 жыл калганда партиялар кайрымдуу, боорукер болуп, жер-жерлерге барып көпүрө, сөпүрө салып мектеп. Ушун эми бул жасалма саясат да. Анын баарын эл деле көрүп тур да. Сен иштейсиң иште, мисалы жанагы бизде көп көрүү оюндар болот, анан ат оюндар болот, Ноорузга караган турнир болот. Ошол кезде жана командалар чыгып атпайбы? Партиялар да ушундай чыгып атпайбы? Мындай идеологиялык программалар бар. Биз шайлоодо жеңбейбизби? Бул шайлоодо утулсак, кийинки шайлоодо жеңишибиз керек, алдыңкы ордундарга барышыбыз керек. Ал үчүн биз мына иштерди кылышыбыз керек. Биз элет жеринен баштап тиги жогорку тазалаш керек деп, алар өзүнүн курамын кеңейтиш керек. Анан жаштар муундар, өсүп келаткан муундар ошол партияны тандашы керек. А бизде тандабай атпайбы? Жаштар программаны тандабайт. Жаштар тандаганда партиянын лидерин, анан анын тегерегин деле тандап атпайбы? Анан акчаны тандап атпайбы? Мына ушуну карап көргөндө партиялык институтту биз өзүбүз бузуп атабызбы? Бул бир партиянын аябай күчтүү лидери бар. Ошол лидери мен азаттыкта иштеп жүргөндө сизге эми бул партиянын эмне кереги бар? Анда партиялык тизме дагы жок болчу. Эми буну эмне ушул партияга эле жармашып калдыңыз десе, ошол лидер айткан. Партия келечекте чоң бир бизнеске айланат. Мен партия аркылуу чоң бизнес кылам деген. Кайсы киши эле ал? Эми ачыгын айтканда биздин Азаттык радиосунда мурда иштегендердин баардыгы билет, бул Өмүрбек Текебаев. Мен буну чоң бизнеске айландырам деп мына ачык айтканы бар да. Бул баягы чындыкты бетке айтты. Өткөндө мына Кыргыздын патриот аябай мыкты жигити Алтынбек Сулайманов да жакшы сөз айтты. Ал айтты: "Эгерде биздин бизнесибизге тоскоол кылбасаңар, биз өзүбүздүн бизнесибизди жасап эле бул парламент деп жүгүрбөйт болчубуз" деп бул да бетке айтты. Бунун да жөнү бар. Анан мына азыр жакшы сөз айтылды. Кадырына карабай, капчыгына карайт деп. Азыр канчалык Кыргызстанга таанылсаң дагы сен барып туруп өзүңүн кадырың менен добуш ала албайсың. Ал жерде капчыкка карайт. Анан азыр жанагы партияларга мындай жанагы кадимгидей аукционда, ошол аукциондо жанагы алтын тизме деген чыкты. Алтын тизме дегенге катышып, ошонун 500,000 азыр депутаттар деле отурат, мына билет өзү. Анан ошолор $500,000 береби, канча берет, 1 миллион береби, ошону берет, элдин алдына чыгып бир идеяны айтпайт. Парламент келип бир идеяны айтпайт. Жолугушууга барбайт. Бирок ал келип дагы ошол партиядан даяр отурат. Келип даяр депутат болот. Бул ушулардын баардыгы жана партиянын кадыр баркын кетирип атат. Партиянын азыр жакшы бир көрүнүштөр болуп атат. Мына жаштар ушунчалык бир улутчул программа менен, мекенчил программа менен жакшы бир нерсени көздөп атат. Алар ишенип атат. Алар чет өлкөнү көрүп келди. Биз ушундай бир багыт менен келечекте ушу шайлоого катышып, биз ушундай бир ийгиликке жетебиз деп. Бирок алардын баардыгы жанакы утопия. Жөн эле идея, куру идея. Алар элге барганда да ошол идеялар менен добуш ала албайт. Дагы эле мына 2020-жылы дагы эле ошондой кадимгидей аукцион болот. Кадимгидей капчыктуулардын жанагы заманы таймаш болот. Ошентип отуруп эле шайлоо кайрадан ошондой келет. Ал эми биз барган сайын улутту деградацияга учуратып, кадырлуулардын кадырын кетирип, анан капчыктуулардын аброюн көтөргөнүбүз мына шайлоодо көрүнүп атат. Барган сайын парламенттин да кадыры кетип, элге күйгөн элдик контроль катары парламент болбой атат да. Жыл өткөн сайын, ар 5 жыл сайын келген парламент бул мажүрө болуп атат да, Исмаил ака. Туурабы? Бул жерде бир нерсеге биз көңүл бурушубуз керек да.
эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Себеп дегенде биздин мыйзамдарыбыз бүгүнкү күндө диктатура эмес. Мыйзам биринчи орунга коюлган эмес да. Эгерде барыбыз мыйзамды ыйык сактап, ошону аткарганга аракет кылсак, азыркыдай болбойт эле. Эмне үчүн азыркы капчыктуу инилерибиз, кыздарыбыз барып атат? Себеп дегенде алар ошо менен барат дагы өзүнүн бизнесин сактаганга аракет кылып атышат. Эгерде мыйзамдар иштеп, ошо бизнес болобу башкасын баарын коргогондо, булар өзү барбайт эле. $1 миллион чачкан менен алар келет дагы ошону кайтып 2 эсе, 3 эсе тапканга аракет кылышат. Мына ошо ошото отуруп мыйзамдарда ошондой болуп чыгат да. Мына ошонун кесепетинен мыйзамыбыз дагы ошол, кайтып эле биз азыр партияны айталык, лидерин айталык, башкасын айталык, кайтып ошого келебиз. Ошондуктан биз бир нерсени эске алышыбыз, элибиз билиш керек да. Ай, мындай болбойт экен, токтотойлук дегенде эмне кылыш керек? Чындыгы улутчул, патриот, тажрыйбалуу, жаш болобу, орто болобу, улгайган болобу, ошо кызы, карысы болобу, ошого карабай, ошол окшогондорго аракет кылыш керек да. Партиянын лидерлери дагы тизбеге ошол окшогондор киргизгенге аракет кылыш керек. Эгерде чыныгы азыр мекенчил болсо, жок, токтотойлук. Мен мына окшогондорду киргиземин. Биз ушу идея менен келелик, идеяны ишке ашырабыз дегенде, мына биз Европанын жана Западтын стандартына туура келип, ошондо гана алдыга жылыш болот эле. Ошондо дагы мыйзамдарыбыз ишке жараганга аракет кылат да. Эгер ушундай кете берсек, мыйзамды кантип жазбайлык, баары ушуга барабыз. Себеп дегенде бири-бири менен байланыш болот. Эми дагы бир илдетибиз бар да. Мисалга, партияны бир киши түзөт. Ал кишинин менчиги болуп кала берет да ошол партиячы. Андан башкага өтсө аябай кайгылуу окуя болот, же болбосо бир тополоң болот, же болбосо бир чоң баягы күрөш жүрөт да, саясий оюн башталып кетет да. Эмнеге партиянын лидери бир партияны менчиктеп алып атат? Биз ушудан арылсак болобу, болбойбу? Бүгүнкү күндө арылыш өтө оор. Мына бүгүнкү СДПКнын кейп ошо көрсөтүп атат да, бул далил. Себеп дегенде жанакы мыйзамдардын иштебегендиктен, ошо капчыктуу кече ак жолдо жүргөн, кече ар намыста жүргөн, бүгүн СДПКда болуп калды. Ал эми ошол партия үчүн күрөшүп, аягына чыккандар, аягына чыгып күрөшүп жүргөндөр бардыгы дагы эле көчөдө, дагы эле ошол айылда жүрүшөт. Алар айтып атат да, ай, урматтуу жетекчилер, мына мен илгертен тартып силердин идеяңар үчүн күрөштүм эле, силер үчүн талаштым эле, токмоктолдум эле, сабалдым эле, куугун туталдым эле, эмне үчүн мен дагы эле таладамын, кечээки мына жерде жүргөндөр мына дагы эле отурушат деген сөздөрдү айткан. Бул эмнени билдирет? Мына азыркы лидерлердин ошодон кете албаганын билдирип атат да. Биз ошодон айрылыш үчүн системаны өзгөртүп, мыйзамдуулукту, диктатурасын орнотуп, жанакыда партия программасы менен алдыга чыкканга биз шарт түзүп бериши керек. Буга дагы мамлекет, өкмөт бардыгы ошо тарапка иштеш керек дегенде чыныгы биз мындай жакшы заманды курабыз десек. Исмаил ака, мен ойлойм да, биз ошол мыйзамды эле эмес, адам дагы өзүнчө бир өзүнө тараза кылыш керек окшойт дейм да. Мисалы, Ангела Меркель, Германиянын канцлери, өткөнкү шайлоодо аз добуш алып калгандан кийин, демек менин кадырым кетиптир, мен кетишим керек экен деген оюн айтты да. Мисалы, биздикилер болсо 6 жыл бийлеп, анан кийин деле кайра мен дагы бийлешим керек деп мыкчып отура берет да. Партиясын бийликти мыкчыган киши кийин партияны мыкчып отурат дегендей да. Эмнеге ушундай? Биз адамдык аң сезимди өзгөртүшүбүз керекпи дейм. Мен айтып берейин. Эмне үчүн Меркель ошону айтты? Ал жалпы партия үчүн күйгөн үчүн айтты. Мына менин жеке авторитетим кетиптир, бирок мен партиянын авторитетин жоготпойн. Кармап калам. Өзүм четтейин дагы башка бир ошо жаңы деңгээлге алып чыга турганды ордуна коеюн деп туруп, ошон үчүн кетип атышат да. Бардык жерде ошондой. Мына чиновниктерди карасаң, министрлерди Европада, алар бир эле критикалап койсо, сен бирөө менен басып коюпсуң, же бирөө bir kafege biremine girip koyupsun, girmey turgan adam менен отуруп коюпсуң дегенде эле шарт этип аттап кетип калышат. Себеп дегенде өзүнүн партиясын сактаганга, өзүнүн келечекте имиджин сактаганга аракет кылышат. Бизде андай эмес да. Биз аягына чейин отурабыз, кармап, партиянын да авторитетин кетиребиз, ошентип отуруп, өзүн дагы, партиясын дагы жоготушат да. Рыскелди мырза, азыр КСДП жөнүндө башталып кетти. Биз азыр партиянын баардыгын кеп кылабыз. КСДП эки баштуу болуп калды да. Эмнеге? Маселен, Атамбаев бийликте турганда болгон кишинин баардыгы СДПКга чуркашкан. Ошол жакта кызмат кылабыз депчи. Анан кийин Атамбаев кеткенден кийин
алардын баардыгы жанакындай эле издеп таппай калдык да. Себеп анан эмне үчүн СДБК эки баштуу болуп калды бүгүн? Себеби барбы? Кайсы саясат бар bunun ичинде? Кандай саясат бар? Бул эми бүгүнкү күндөгү кыргыз саясатындагы көрүнүш. Эмне үчүн республика 4 баштуу болуп калдыгын айтпайбыз. Айтып келдик буга чейин. Атаандаштык кылып, мисалы ошо республика партиясын ушундай кысым болуп, неме кылганда Алтынбек Сулайманов өзүнчө Бирбол деген партияны түзүп кетти. Бакыт Төрөбаев Өнүгүү деген партияны түзүп кетти. Канат деген Кыргызстан деген партияны түзүп кетти. Бирок тигини партиядан чыгарып салып партиясын тартып алайын деген рейдерлик болгон жок. Ал жерде атаандаштык болуп, ар ким өзүнүн күчүн көргөзүп, мына 4 өтөк азыркы парламентте лидер болду да отурушат да. Анан бул азыркы партиянын немесине бул рейдерлик саясат, партияны түптөгөн киши, партияны күчтөгөн киши ошол партиянын ийгилигин көргүзүп келет. Анткени ага ал өзүнүн баласы. Анан сенин балаңды бирөө тартып алса, ал сенин эркиндигиң эмес, өмүрүңдү тартып алгандай болот. Түптөгөн киши, күчтөгөн киши ошол партияны канча жылдан бери азап тозоон көрдү. Ал партия канча деген тарыхы бар. Анан ошонун баардыгына жоопкер болуп келген кишиден жок, бул партия сен татыксызсың, мен татыктуумун деп алып койгон, бул болбойт. Бул мен буну колдойм. Экинчиден сен айтып атпайсың, азыр эки баштуу болуп калды депчи да. Эки баштууга ким жооп берди? Эми буну бийлик колунан келип турган кезде ушундай кылып туруп, партияларды сок курса болот экен. Убагында деле болгон, мындай көрүнүштөр болгон, бирок мынчалык формага өткөн эмес. Мисалы, Атамекен партиясынан деле Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахмановду, Карганбек Самаковду ал Биримдик деген партия чыгарып кетти. Тигилер өзүнчө чыгып кетти. Мына бизде деле Жанарды фракциядан чыгарып койду, мени политсоветтен чыгарып койду, дагы бирөө чыгарып койду. Бунун баардыгы партия биздин бүгүнкү күндөгү Сиз кайсы Атамбаевдин СДПКсынын политсоветтен чыгарып койду. Чыгарып койушкан да, ошол кездеги ошо партиянын лидеринин жанында тегерегинде жүргөндөр ушундай саясат кылышкан да. Мына ошол мына бүгүнкү күндө эмнеге зар болуп турат? Ошо жана партия биз 38 киши парламентке келгенде анан комитеттерди, фракция лидерин бөлүштүргөн. Азыр ошо комитеттин, фракция лидерин баары каякта? Дагы бир тапты. Эмне үчүн политсоветтен чыгарып койду? Эми бул саясат болгон. Анткени мен фракциянын чечимдерине караманча каршы болуп келгем. Ошол жанагы спикерди шайлоо боюнча болуп калды. Биздин фракцияны Канат Исаевди шайлайсыңар деген катуу тапшырма болду. Бул Атамбаев бийликтен кеткенден кийин. Атамбаев бийликте турганда. 2016 жылда спикер. Фарид Ниязов келип булардын фракциясына. Фарид Ниязов менен ачык айтам, Бегалы Фарид Ниязов менен Икрам Гүлалтур, Канат Исаевди шайлайсың. Мени просто ошол эркин депутат дегендердин эркин ушинтип сындырбастан биз кантип элдик депутат боло алабыз? Биз өзүбүз эркин болбосо анан кантип элдик депутат болосун деп туруп, мен караманча каршы чыктым. Мен силер айткан талапкерди тандабайм, мен Бакыт Төрөбаевди шайлайм дедим. Эгерде мен ошондо партиялык же болбосо фракциялык демеге баш ийип, башкалардай боло эле унчукпай койгондо, бүгүнкү күндө Канат Кедейканыч түрмөгө отуруп чыкпайт болчу, ал бүгүнкү күнгө спикер болуп отурмак болчу. Анда 52-50 болмактагы Канат Исаев спикер боло турмак болчу. Ким билет, бүгүнкү саясат ушундай болот беле, болбойт беле дегенчи. Ошон үчүн мен каршы чыктым. Ага чейин дагы бир топ чоң проблемалар боюнча, мисалы, жанагы дан азыктары боюнча пошлинаны киргизди да. Мен эми буну жаш депутатмын, жаңы келген депутатмын, бирок ага чейин мен деле саясатта журналист болчу, тажрыйбам бар болчу. Эми бул чын айтканда өкмөттүк хобби болчу, бирок лобби депутаттарды койчу. Ошону киргизип атканда мен чырылдап турдум да. Анан мени чакырып алып, айтышып атпайбы, сен буга каршы чыкпа, бул первый менен дагы, второй менен дагы акылдашылган, макулдашылган эте, силер эл менен макулдашпайсыңарбы? Биз менен макулдашпайсыңарбы? Эмне үчүн ошо бай депутаттар өздөрүнө ыңгайлуу мыйзамды жазып алып дагы байыш керек? Демек деген маселени койгондугу үчүн ушундай анан акыйкатчыга дагы келип алып туруп буну тандайсыңар деди. Кубат Отурбаевди тандайсыңар деди. Эмне үчүн бизде тандоо болбош керек? Анда эмне үчүн 5 кишинин тизмесин берип атасыңар да буну тандайсыңар да? Анда ошону бербейсиңер. Анда чечимди биз жок эле чыгарып койбойсуңар деп мен ага да каршы чыккан болчумун. Мен Чолпонкул Арабаевди тандаган болчумун. Ушул киши акыйкатчы болобу. Демек, биринчи киши менен мамилеңиз бузулуптур да, туурабы?
же барбы азыр Атамбаев менен мамилеңиз? Жок, Атамбаев бир дагы фракцияга келип, бир дагы жок мындай. Деп айтпадыңыз беле. Атамбаев бир дагы жолу фракция депутаттары менен кезигишкен жок, бир дагы жолу жыйын өткөргөн жок. Анын алдындагы адамдар, аппарат башчысы менен аппарат башчысынын мына ошолор. Мына бүгүн ошону эми сезип атат бол. А убагында бизди чакырып 38 депутаттын пикирлерин угуп койсо болот болчу да, укпай койгон. А тегерегиндегилер жанагы эки шопур менен берки идеологу эмне кылып аткан билчилер эмес да. Мен ошолор жетсин деген ниетте ушундай кылгам да. Рыскелдиге бир жагынан мындай колдоп, экинчи жагынан каршы пикир айтып коеюн, капа болбосо. Мына азыр айтып атпа, Атамбаев билген эмес Фарид деп. Бул туура эмес. Атамбаев өзү ошолорго команда берип турган. Себептен де бат добуш бергенде мына бул каршы чыкты. Муну жоготкула, же болбосо башкала билсин деген саясат. Бир аны кишини жакшы билген адамга атат. Бул биринчи. Экинчи, жанакы республикадагы 4 башты болот деп атпа, ал 4 башты болгон жок, ал бир эле баштуу. Себеп дегенде идеясы туура келбей, же бизнеси туура келбей, же колдобогондор чыгып кетип кириш, бул нормальный көрүнүш. Кетти, өзү лидер болду, өзү шайлады, бирок республика деген партия шайлаган жок, алар калган жок, алар башканы алып кетти. Бул Западта да ошондой бар да. Жанакы СДП боюнча азыркы эки баш дегенде бир жада нелегитимный деп атпайбы? Ал да туура эмес. Легитимный. Нелегитимный болгондо мен барып басып алсам, ошо партияда мүчө эмес, биз барып басып алсак, ошол нелегитимный болуп калат да биздики. Биз партияда мүчө болуп басып алып, аны өзүнүн партиялаштары бүт съездерди өткөрүп, конференцияларды өткөрүп, съездин негизинде чечим кабыл алышып, ошол политсоветтин чечиминин негизинде деп бизге маалыматтарды уккан өткөрүштү. Мына Кыргыз драма театры азыр мен аянашып сотко чейин Кыргыз драма театрында өттү. Ошо негизинде уставка булар өзгөртү киргизишти. Мени чакырышкан экен, мен дагы отуруп мындай угуп отурдум да. Бардыңыз, э? Барды, сүйлөгөн сөздөрүн. Уставка өзгөртү киргизишти. Ошо негизинде жаңасын шайлашты. Бул легитимдүү эле. Себеп дегенде именно жанакы партиянын жетекчисинин өзүн билемдик, эч башка ой пикирди укпай, башкалардын мнениясы менен макул болбой, же болбосо өзүнүн дооматын айтпай, мен каалагандай чечем дегени ушуга алып келди да. Бул алардын трагедиясы болуп калды. Бул демек Атамбаевди алсыратуунун жолубу же башка бир саясат барбы? Бул жерде Атамбаев алсырат деген ал ансыз деле алсыз. Ким ал? Бир гана экс президент деген статусу калды, андан башка ким ал? Ал жөнөкөй эле биз окшогон жара. Жок, оппозицияга чыгам. Алсырата турган болсо, анда кече Асылбек Жээнбеков партиядан чыкпай эле ошого барып кирип алса, ошондо алсыратат болчу. Партияны күчтөндүрүп, жанагы Жээнбекки политсоветтин мүчөсү ошол тарапка өтүп кеткенин укканбыз. Ошол барып отуруп алмак, алсыратабыз. Алар коштугу депутаттар. Жок, ошо сен эмеңе каршы болот да. Бир да партия барган жок. Бир да депутат барган жок. Эгер бийлик алсатабыз Атамбаев деп атайын жасаган болсо, депутаттардын баарын ошого айдап бармак. Бердим эмес. Бармак. 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 Мына ошонун жанакы өзүн билемдиктин кесепети баарына тийди да. Мына азыр Асылбек жөнүндө Бегалыдан туура айтты да. Эгерде партияны ойлой турган жетекчи болгондо, партияны ойлой турган нукура партиянын ошо жердеги отургандары мүчөлөрү болгондо, Асылбек Жээнбектерге айтып айнанайын, сен кетпегин, сен отургун, сен бизге керексиң, сен партиянын келечекте дагы алдыга түртө турган адамдардын бирисиң, сен да авторитетиң бер деп туруп, эки колдоп аны кучактап кармаш керек болчу. Буларга айтып, партиянын мүчөлөрү, жанында отургандар кеткин деп атпайбы? Ал эмнеге кетиш керек? Мыйзам бар, мыйзам. Исмаил аке. Мен аяғына шешіп қояйын да. Мыйзам ошо негизинде мына ушундай саясаттын кесепетинен жанакы съездердин баары өткөрүшүп, булар эмне кылышты? Мага ошол отурганда жанында айттым, аяттан көрө ушу СДПКнын эмеси, бүгүнкү тарыхы, бүгүнкү жасап аткан иши жанакы 90-жылкы коммунисттик партиянын тарыхы эмеси менен окшош болуп атат. Булар дагы 70 жыл алдыга чыгып жалаң направляющий, руководящий сила деп жазылган болчу да. Бул дагы направляющий, руководящий сила болуп алды. Мына бүгүнкү жылга чейин келечекте жоголо турган партиянын тизмесине кирип кетип атышат да. Кайсынысы? Экөөнүн кайсынысын айтпайсыз? Экөө. Себеп дегенде азыр эмне болушат? Булар өзүнчө экөөдөн добуш албай калышы мүмкүн эртең. Жок, экөөнү тең эч ким өткөрбөйт да. Азыр бири-бирин сотко беришет. Мен турамын дейт, анысы айтат, мен турамын дейт. Анан сот кимиксин чечиш керек.
анан жергиликтүү элдер каршы чыга башташат, көпчүлүк массасы. Анан отуруп алып туруп аны борбордук шайлоо комиссия айтат, анан токтогула. СДПК бир, СДПК деп туруп шайлоого киргизип коет. Башевиков, Меньшевиков дегенде Анан эң күчтүү лидерлери жок. Жок, күчтүү лидерлери жок. Кантип уталбай калды. Анан мындай да биздин элибиз бийлик кандай болбосун бийлик тарапка ыктай турган эл да. Себеп дегенде көз каранды иштеш керек, жанабаш керек да. Ошо негизинде көпчүлүгү башка партияга азыр ыктайт дагы. Булар мындай артта кала тургандай кейпине келип калды. Бирок эми ошодон оңдоп кетиш үчүн азыркы бул жагын лидери дейликпи, бул жагын лидери дейликпи, бул таза патриот, чыныгы мындай мекенчил адамдарды тайлап жакшы программасы менен чыгып экөө бир тил табашпайт. Бири чыкса, ошондо гана булар калып калышы ыктымал да. Атак менин оюмча келечеги булардыкы мындай өчүп аткандай сезилип калды да мага. Мындай да, Исмаил ака, мен сиздин бир сөзүңүзгө кошулбайм да. Сиз бир жактуу айтып атасыз, соттун чечими же болбосо акыркы чечим чыга элек деле бул легитимдүү деп атасыз да. Легитимдүүлүгү эсен мен партиянын мүчөсүмүн. Партиянын саясий кеңеш мүчөсүмүн. СДПК партиясынын мүчөсүмүн. Атамбаев. Жок, партиянын мүчөсүмүн. Анан кийин мен айтсам болот, укугумду таласам болот. Силер менден сурадыңарбы деп. Мен саясий кеңеште турганда ошол Сагынбек Абдрахмановду чыгарганбыз биз. Партиядан чыгарабыз. Анан партиядан чыккан киши партиянын башына кантип келет? Сен биринчи партияга кир кайта. Партияга кир, анан кийин төрага болупсуң. Сени ким ошол жерге чыгарды? Анан айтып атпайсызбы? 22 киши политсоветте ошо чечим чыгарыптыр деп. Сиз көрдүңүзбү? Биз эми ошонун маалыматын негизинде сиз ошо маалыматтын негизинде айтып атпайсызбы? Менде маалымат бар. 15 эле киши болгон, чын кирип чыгып кеткен. 14 эле киши болгон. Рыскелди, алардын деле Сагынбек Абдрахмановдун деле силерге окшогон укугу бар да. Силер башка мүчөлөр Сагынбек Абдрахмановдун мен партиядан чыгарылган жокмун. Мен партиядан чыгарылган жокмун. Ал бул партиядан чыгарылганына көп болгон. Ал ошо тиги 2 жыл мурун болгон. Ошол партиядан чыгарган кишилер бүгүн кайра Сагынбек Абдрахмановду жеңишинен колдоп аткандай болуп атпайбы? Туурабы? Кимдер? Саясий кеңештеги. Айымны үчүн жанагы 14 киши, 22 киши айтып атпайбы? Саясий кеңештин ичинде ошол кетчү. Эмне үчүн бирөөбүз барган жок? Анткени ага чейин Феликс Шашамович айтты. Я их не одобряю dedi. Это политический рейдерство. Темир Аргенбаевич айтты, Камчак Кыдыршаевичтер айткандан кийин тиги киши партиядан, тиги киши Асылбек Шарич партиядан чыгып кетти. Мен ушул жерде аралашканда ушул менин атым жаман ат болбосун, Сооронбай Шариповичтин аты эме болбосун деп туруп мен ачыклыктан тынчкылык мен чет эле карап турайынчы. Мага кыйын болду, бирок чыгып турушка мажбур болдум деп чыгып кеткенден кийин башкалар барбай койбоду. Барбайбы? Мына бул кишини чакырыптыр. Маматалиев жүрөт ошол жерде, башка эме жүрөт да. Калгандарын ошол жерде мына азыр 21 киши полиция экен да. Бирөөсү тааныбы? Жок, Асылбек. Мурунку губернатор орунбасары. Күнү эле атышпайбы? Партияны тартып алган жатат Жээнбековдор, рейдер. Ошол үчүн чыдатпайбы? Тигини уюштурду, каржылады, ошого жардам берди деген сөздөр жаманаттысы көп болду да чыгып кетти. Рейдер болуп атат, рейдер кылып атышат, Жээнбековдор СДПКны тартып алган жатат дегенден анан Асылбек ушу тойдум деп туран чыктым деп жайралады. Мен ушундай түшүндүм. Мен билгенден Асылбек Шарипович катышкан да жок. Эмне себептен чыгардыңар Сагынбекти? Эмне себептен? Ал өзү президенттикке өзүнө талапкерлик койбоду. Партияны ал кайтып алып койгон. Койсо кое берсин, сен колдобой койгула, бүттү да. Жок, ага чейин сен анда мына өзү туура эмес айтып атат. Качан гана ал чыгыш керек? Эгер президент болуп шайлангандан кийин кетиш керек. Ооба. Туурабы? Жок, ал партиялык уставка партия бир киши талапкерди гана чыгарат. Мисалы, Чыной Акырыштуу дагы Сооронбай Шариповду чыгарган жок да. Ал деле баш ийбеди Чыной. Ал деле туура эмес. Арден бир партиянын атынан бир гана талапкер чыгарган. Туура эмес айтып атасың. Конституцияда укугу бар. Партиянын кандай мүчөсү болбосун, эгерде партияга уруксат бербесе, өзү жеке койгонго. Кое берсин. Оны өзү койду, өзү барды. Рыскелдини күнөөлөп атасыз что? Жок, эме деп башкача пикир айтып атам. Атамбаев билбей калып, жанындагылар эле деп атат. Ал туура эмес, Атамбаев өзү баарын билген деп айтпадыңызбы? Айткам. Мен бирок бул калысын айтып атат, агына карасын кара деп. Ошол эле ушуну айтып атпайбы? Будайга келген. Мен деле жакшы эле. Будайга бизде кошумча салык алып сачпады эле Чынбай Турсунбековдун фирмасы бар, анан Бакыт Төрөбаевдин. Айттык, акырында 2 депутаттын кызыкчылыгы үчүн иштелген мыйзам экен. Андан бюджетке түшүп аткан бизде ошо 640 миллион сом. 640 миллион сом казынага түшпөй калды. Ал 2 депутаттын
кызыкчылыгы. Чөнтөгүндө калды төлөнбөгөн. Ошол эле учурда бул айтып атат. Бизге келди. Жанагы Ниязов бирөөлөр келип айтыптыр. Бул биринчи киши менен макулдашылган деп. Значит, жанагыны Атамбаевка да бөлүшүп атат акчаны. Макулдашып алгандан кийин. Ошон үчүн Рыскелди чындыкты деле айтып атат бул жерде. Бул жанагы Атамбаев билбейт деген сөз. Мен дагы ошол пикиримде калам. Ал билген, Фарид өзү келип Рыскелдиге каршы чыга турган адамбы? Жок, өзүң ойлосоң сен. Сен илгери Акаевди кандай гана биз менен кошулуп туруп, демеле чучугуна жеткирип жазып, коркуп жүргөн. Ошонун баарын билген адам, бир сөз оозунан чыгара албай, көлөкөдө жүргөн адам сага каршы чыгарабы? Чыга албайт. Ошону негизде айтып атам мен. Негиз бар да. Ооба. Сен жакшы ойлодуң эле жана. Биз эмне үчүн Меркель ошондо кетип калды? Ошондой маданият бар аларда деп. Биз балким коомдук сезимди тарбиялашыбыз керек деп өзгөртүшүбүз керек деп атат. Сен эң туура сурооду, ушуга эч кимибиз жооп бербей койдук. Биз Меркель эмне үчүн кетип калды? Себеби аны ошондой коом шайлаган. Ал Меркель түшүнүп турат, анын шайлоочулары азыр Меркелден эмнени күтүп турат, түшүнүп турат. Ошондой көзөмөл бар элдик. Ошон үчүн ал кетүү менен кайра өзүнө бал топтоп атат. А бизде биз азыр партия саясатчыларды баарын сындап атабыз. Туура. Бирок коомдук сезимдин деңгээлинде өстүрүшүбүз керек. Силер саясатчылар эле жамандай берип коомдук сезимди өзгөртүү жөнүндө дагы саясат жүргүзгөн. Себеби мына эң кыйынмын деген шайлоочуна качып жүрөбүз. Барсак 1000 сомго добушун сатат. 5 жылда бир келген добушун 1000 сомго сатышат. Аны кары картаң бир көчөдөгүлөр эмес, жапжаш билимдүү добуш берген участоктун жанында турушат, чогулушуп алып. Мына мен 10 добуш алып берем, азыр 10 000 бергиле, биз кетип. 10 000 добушун алып, 10 000 сомду алып арак ичкени кетишет. Ошол үчүн коомду бизде саясатчыларды эл кандай болсо, саясатчылар шайланган депутаттын да деңгээли ошол болуп атат. Сиз элди күнөөлөп атасыз, саясатчыларды эмес, туурабы? Элдин биз жалпы коомдук аңсезимдин деңгээлин айтып атам. Эми ошол 1000 сомду берген ким? Саясатчыларбы? Депутат болом дегенде, туурабы? Жалар эмеспи? Талап кылган ким? Жок, талап кылганга чейин балким ушулар көндүрүп койду го дейм. Турган ким? Анан жанагында сен айтканда аукциондор ошон үчүн башталып атат да. Бизде сүйлөгөнүбүз жок. Мына жаштар азыр мына социалдык тармактарга карагыла, жаштар, эскилер кеткиле, бизге орун бошотуп бергиле деп талап күчтү да. Анан мен күлөм да. Сен ошентип айтып отурсаң, сага бирөө бошотуп бермек беле? Сен аракет кылбайсыңбы? Коомдук саясий иштеге аралашпайсыңбы? Бир партияга аралаш, өзүң партияга түз, жаштардын кыймылын түз. Аралашпай эле, эскилер кеткиле, бизге орун бошотуп бергиле дейт да. Ага сага эч ким эч качан орун бошотуп бербейт. Мен 5-6 жылда дебаттарга чыкканда айтам, жаштар чыккыла, көтөрүгүлө. Өзүңөрдүн бир саясий көз карашыңар, багытыңар бир болуш керек да, бир идеология болуш керек. Саясий. Анан болбой эле бизге кызым бергиле, качан бошотосуңар, эскиле кетпесиңер, отура бересиңер дегенден башка көтөрө албаса, анан каяктан алар бийликке келет? Бийликке келгиле жаштар. Бирок силер аракет кылгыла да. Аракет кылбасаң бир убакыт болсо бир анекдот айтып бердим, Кудай деле жардам берет, аракет кылган кишиге жардам берет экен да. Ошон үчүн жаштар бир өз аракет кылбай атып эле кеткиле дегенден майнап чыкпайт. Коомдук аңсезим көтөрүлүш керек. Эси биздин коомдук аңсезимдин деңгээли жогору болсо, жанагынтип 1000 сомго 5 жылда бир келген добушу сатпайт болчу. Элдин бийликке катышуусу, мамлекеттик чечимдерди кабыл алып катышуусу бул депутаттын шайлоодо. Ошол аркылуу таасир бере алат. Ошону түшүнбөй 1000 сомго сатып атпайбы добушун, 5 жылда бир келген добушун. Бул чоң тема, бирок айтып бериңиз. Мен айтып коеюн, коомдун аңсезимин көтөрүш үчүн элитадагы аракет кылыш керек. Элита. Себеп дегенде, эгерде мисалы да мен барып алып туруп добушуңар берсеңер мынанчадан берем деп мурун заран айтылып атпайбы азырчы? Деп айтып өзүбүз көндүрүп өзүбүз беребиз. Эгерде бербесең албайт эч ким. Ооба да. Эмнеге бериш керек? Мына биз бардык, биз бир тыйын берген жок, айттык. Мына биздин идея мындай. Мынандай деген программа бар. Мынандай деген максатка жетебиз. Берсеңер бересиңер, бербесеңер жок деп. Эгерде ар бир партия ошентсе, эл анан айтат да, бербейт экен бардыгы, онан көрөк биз дагы бирөөнө ыктайлык деп туруп айластан алар деле ыктайт. Ошентип элди да тарбиялаш керек да. Биз тарбиялаган ордуна кайтып жанакы жаман жолубуз менен барабыз дагы мурун шайлоо боло элек деле, ошо добуш берилеттен мурун деле барып туруп мынанчадан беребиз деп элди чогултуп айткылагын деп туруп берип атпайлыкпы.
Мына ошондон дагы кесепет тийип атат да. Жок, коомдук аңсенин деңгээли жогору, акча берем десе эле 1000 сомго алданып калабы. Жок, эми аң жогору болсо. Бегалы экен. Аң сезимди көтөрө турган кимдер? Ким? Саясий элитабы же биздин идеологиябы? Саясий элитаны ким? Эл чыгарат да. Элин кандай болсо башкаруучун ошондой деген сөз ошондой чыгып атпайбы? Эл бийликтин булагы эл деп айтканды жакшы көрөбүз. Мына бул киши жана жакшы айтып кетти Текебаев жөнүндө. Бизнес кылам деп мына ошо эмнеден келди бул? Ошо партияны бизнес деңгээлине көтөрүшкөндөн келди. Атамбаев деле отуруп алып резиденцияга эме шайлоосунда парламент шайлоо акча чогултуп атты. Мына Текебаев деле мына өзү Азаттык деген кадырлыктуу радиого барып мындай курс артында айтып атты. Ошолор акча жыйнап аткандан аны көрүп мына Кыргызстан деген партия жаңы эле чыккан партия өтүп кетти. 6 ай болгон партия парламентке өтүп кетти. Төлкө акча чогултуп отуруп эле. Буларды идеология турбай, буларды ким экенин эч ким билчү эмес. Азыр чын эле бул айткандай, Рыскелди айткандай акционердик коом болуп калды. Ошол мына Атамбаев Текебаевдин бүгүнкү кыргыз бийлик системасын ушуга алып келди. Саясаты. Бизнеске алып келди. Мына биз мен жанагындай көкөрөгү караңгы тарапкерлерден таң калам да. Мына бүгүн жашап атканыбызда конституцияны өзгөртүштү каалагандай жазышты. Мындай шанс азыр бир да кыргыз саясатчыларына берилбейт, келбейт дагы. Каалагандай конституция жазып, каалагандай башкарышып, өздөрү билгенде парламенттик система куруп эле эми о жылдан биз ойлогондой болбой калды. Эми кайра баштан кайра өздөрүнүн эмесинин аңына өздөрү түштү. Өздөрү бумеранг. Туурабы? Текебаев камалды, Атамбаев бийликтен кеткенден кийин азыр кайрадан куугунтукталып атам, кой мени куугунтуктап атышат, партия эме өткөрөйүн десем, конференция өткөрөйүн десем, бийлик тоскоол болуп атат деген ырды Атамбаев кайра ырдай баштады. Мына мен эки маселеге токтолгум келет да. Биринчиден бизде саясий маданияттуулукту калыптандырышыбыз керек. Себеби биз жанагы мисал келтирип аткан батышта болобу, чыгышта болобу, Японияда болобу, Кореяда болобу, башка жакта бул саясий маданияттуулук коомдук пикирден улам түзүлөт. Эгерде коомдук пикир үстөмдүк кылып, кайсы бир саясий партиянын лидери жөнүндө ушундай бир катуу сөздөр айтылып, фактылар айтылса, чыгышта болобу, батышта болобу, бардык жерде ал партиянын лидери өзүнүн кызматын таштап кетүүгө аргасыз болот. Же болбосо ошол партиядан барган премьер-министр кичинекей эле бир сөз үчүн өзүнүн кызматын таштап кетет. Бизде биринчиден саясий маданияттуулук бизде калыптана элек. Экинчиден бизде бул коррупцияга күрөшөбүз, коррупцияга каршы күрөшөбүз деп аябай катуу чамынып атабыз. Бирок ошо партиянын ичиндеги партиялык коррупцияга каршы дагы мамлекет ойлонуш керек. Себеби жана Рыскелди айтканын бекер айтып аткан жок. Бир жылда 690 миллион сом бюджетке кирбей калган коррупциянын эң чоң ана башы. Маданияттуу коррупция. Маданияттуу коррупция. Мамлекет. Бир 5 миллион, 10 миллион менен канча адамдар соттолуп атат. 600 президент сүйлөштү дагы бюджетке түшүп аткан акчаны алып коюшуп атпайбы. Ошол 690 миллионду жанакындай саясий кызыкчылыкта партиянын лидерлери, фракциянын лидерлери ошону жасап аткандан ошолор токтоосуз түрдө аларды камалыш керек, элдин алдында жооп бериш керек. Камайт ошо биз эгерде бийлик менен ымаласы бар болсо алар коррупция менен күрөшөм деп эрки бар адамдар ошондой. Андан кийин бул жанакы биз эгерде Бердяев убагында айтканда, орустун улуу философу, кайсы бир өлкөдө жок дегенде 5%-тен 8%га чейин улуттук элита болбосо, ал мамлекеттин келечеги жок деп. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте коомдук пикирди түзүп, элдин аң сезимин өзгөртө турган, туура жолго сала турган улуттук элита жок. Калыптан элек. Анда Бердяев боюнча биздин келечегибиз жок биздин анда. Эгерде биз улуттук элитаны калыптанып, элдин арасына барып туруп, коомдук пикирди, элдин баягы аң сезимин өзгөртө турган интеллигенттер, ошол элита жок болсо, бул деген биздин мамлекеттин келечеги өтө коркунучтуу деген. Казака. Кыргызда бизде интеллигенция деген унчукпай отурат. Кайсы бийликке ошонун оозун карап коюп, ошол айткан жака барып, бир дагы ай, сен туура эмес кылып атасың, урматтуу президент же премьер-министр. Мындай кылалы деген интеллигенция бизде жок. Бизде оппозиция гана бар. Оппозиция гана бакырып коет. Болду. Анын жаап коет анан. Эң туура. Бизде мына Салжан Жигитовдун сыяктуу ошондой деңгээлиндегидей кайсы мезгилде болбосун башын баталга койсо дагы түз оюн айтат турган бүгүнкү күндө интеллигенция болбой атпайбы? Интеллигенция
коркок, чоркок, коюн түз айта албаган, өзүнчө жанакындай бир өз алдынча тиричилик кылган интеллигенцияга айланды. Интеллигенция деген сөздүн өзү коомду өзгөртүүгө салымын кошкон адамды интеллигенция дейт. Ошон үчүн биз баягы улуттук элита жерлерде сөздөрүбүздү айтабыз дагы, алар биригип бир күчкө айланып, мамлекетти башкарууга, элдин аң сөзүн өзгөрүүгө биз таасир эте албай атабыз. Ошон үчүн бердиев пикирин айткан эмес. Таасир эте албаган интеллигенция бул интеллигенция эмес, улуттук элита эмес алар. Туура айтасыз. Шерал Назаркулов деген агабыз бар эле. Ошол киши айткан эле да, илими бар, билими жок, интеллигенция депчи. Бизде илимдүүлөр көп, академиктерибиз бар, докторлорубуз бар, наукта, илимдин докторлору. Бирок алар Кыргызстандын келечегине моундай жол менен барсак жакшы болот деген бир ой айтып элек да буга чейин. Алар эмне кылат? Кайсы бийлик келсе, ошонуга баарына макул болуп, мен доктор алып алсам экен, же бир илим профессор же башка бир нерсе болуп алсам экен, же эмгек сиңирген бир ишмер болуп алсам экен деген кыязда анын этегине эрмешип жүрө беришет да. Бул жана бир жакшы ойду айтып кеттиң эле. Жана мына Атамбаев Текебаев өзү жасаган орго өзү түштү деп. Бумеранг деген бир эме термин пайда болбоду бизде саясий. Рыскелдини жана партиядан чыгарып салганы айтканда менин оюма биреске түштү. Жакында эле кайсы жаңырды кезинде интервью берип Абдыган Эркебаев айтты эле. Партиянын түзүүнүн идеясы менде, Рыскелди жатып ойлонуп, СДПКны түзүп, ата Акаевка кирип партияны түздүк деп кишилерди эсептеп, жанагы Ибраимов, анан Кадырбеков, Кадырбек баары түзкөнбүз дейт. Түзкөндөн кийин анан кыйшаңдап, шыпаңдап Атамбаев келди дейт, анан коштук дейт. Анан мен Ошко губернатор болуп дайындалып кеткенде мен эмеге Жумай Ибраимов көрдүм дейт. Жумай Ибраимов Бишкекке мэр болуп дайындап кеткенден анан Атамбаевди койдук дейт. Уже биз баарыбыз өсүп кеттик, чоң болуп баары дейт. Анан кийин 2000 шайлоодон келип спикер болуп шайлалып келсем, Атамбаев чакырат менин партиянын лидери катары. Тигини кызматка кой деп айтты дейт. Макул спикермин койдум дейт. Экинчини койдум дейт, үчүнчүнү койдум дейт. Анан төртүнчүсүндө болбойт мага. Мен азыр бир СДПКда спикер эмесмин, мен деген парламенттин спикеримин. Мен сени айтып отурсам эртең эмне дейт? СДПКдан болгон 2 депутат кирдик, анын бирөө мен спикер болуп калдым дейт. Болгон 2 депутат болсо парламентте СДПКдан. Десем, анан таарынып калды дейт. 2-3 күндөн кийин телефон чалып, сиз партиядан чыгарылдыңыз деп билдиришти дейт. Мына партияны кантип тартып алган. Сен айткан кайсы өзүң оргошол түшөсүң дегенде. Атамбаев Абдыган партияны түзгөн Абдыган Эркебаевди кантип чыгарып салса, телефон менен айтып, ошондой кылышып булар азыр партиядан чыгарып атышат болот. Ошол эле кетип атат, бумеранг кетип атат. Керим, мына кыязга мен каршы пикир айтып коеюн. Бизде өзүбүз деле жамандай берген бул туура эмес да, улуттук элиталар жок, кандай мындай бар. Улуттук элита бар, интеллигенциясы бар, күчтүү интеллигенциялары бар, өзүнүн кесиптери боюнча. Тилекке каршы саясий жагынан кээ кошоматчы, эки жүздүү, куйтуу булар басымдуу көпчүлүгү. Вот ошондой десек, кичине туура болот да. Менимче 90%га жетип кетип атышат. Басымдуу көпчүлүгү. Анан жок деген бул туура эмес. Эми ошолордун бардыгын жана Бегалы да өзүнүн ой пикирин айтпады жакшы. Ошолорду дагы ким түзөт? Биз бир эле узкий карап атабыз да, биз мындай терең карашыбыз керек да. Улуттук элитанын дагы бардыгын дагы 4-үнчү бийлик деп коет. Булар кимдер? Мына, үчөңөр отурасыңар ошол жерде. Сен деле ошондойсуң да, башта. Төртөңөр отурасың. Мына, булар эгерде кайсы өлкөдө эркин журналисттер, эркин көз карашты сыйлоо, ошолорду мындай колдоолор болгондо, мына ошондо гана жанакы куйтуларыбыз, эки жүзлөрүбүз да азаят болчу. Тилекке каршы мыйзамдын иштебегенинен, жана бирөөгө көз каранды болгондуктан булар айлас болуп атат да. Эмгектер ушундай иштеп туруп, эми жок дегенде тиги калып атпай, мен кантип ошодон кем калам деп аракет кылып, кошомат кылып, тиги кылып, баарын жасап туруп, ушинтип өзүбүз бузабыз. Ошондон үчүн бизде бар. Бирок мунун сапаты жагынан дагы айтылып коеюн. Сапаты жагынан дагы начар, бул моюнга алышыбыз керек. Мен бир ойго айткым келип турат да, Исмаил ака. Бизде ошо жана куйтулар деп атпайлыбы? Бизде тарых көрсөттү. Ташка тамга баскандай Акаев кетти.
Акаев кандай кетти, андан кийин Бакиев келди, Бакиев кандай кетти, андан кийин мына Атамбаев кеткенден кийин бүгүн кандай акыбалда болуп атат. Ушуларды көрүп туруп болбой эле кайра баягы эле бул бийлик кеткенден экинчи бийликке жармашып, жасакерлер кайра эле жүрөт. Эрче белечи. Биз тарыхтан тарбия албай атабыз го дейм. Сабак албай атабыз. Саясаттан сабак албай атабыз. Мен бир тарыхтан бир эки мисал да. Мына Чыңгыз хандын мезгилинде эгерде мурдакы өзүнүн башкаруучуларын, мурдакыларды ошол мезгилде аябай жыргал турмушта жашап, май көлдүн үстүндө болуп, анан аларды сатып, анан Чыңгыз ханга келгендердин баардыгын ошол жерден дароо башына алчу. Анан экинчиси мына Бухара эмирлиги Кокон хандыгына келип, Кокон хандыгын жанан үзүп барып, Шерали ханды койгондон кийин, анан ошол жерден ошонун алдында Бухара хандыгы баягы Кокон хандыгын басып алганда, ошол жерде келип туруп, Бухара хандыгына келип туруп, кат жазгандардын бүт баардыгын чогултат. Эмне себептен мурда турмушуңар начар беле десе, жок, биз деген ошол Мадалы хандын учурунда жыргап жашаганбыз деп. Ошондой жыргап жашаган мезгилде ошол падышаңарды, ханыңарды сатып, мага кат жазган, чыккынчылык кылган адамдар менен мен иштешпейм деп ошолордун баарын башына алат. Бул баягы коомдо көп бир тарбияны кылган. Азыр эми Акаевдин мезгилиндеги аябай майлуу, сүттүү жерде иштеп, ушундай болгон адамдар дароо келип туруп Бакиевке кызмат кылат. Бакиевке келип кызмат кылгандардын баары ал жака кеткенден кийин, андан кийинки Атамбаевка кызмат кылды. Азыр эми Атамбаевка кызмат кылгандардын арасынан ошолордун баардыгы келип туруп азыркы бийликке кирип атышат. Ошолордун баардыгы жанагы кайсы мезгилде иштеп, ошол жерде саткынчылык кылгандарды бийликке жолотпош керек. Бирок алардын арасында профессионалдар бар. Кайсы мезгилде болбосун өзүнүн ишин мыкты билгендер. Аларды караш керек. Иши кылып ажырата билиш керек. Исмаил ака, сиз кандай дейсиз? Кыскача сүйлөйбүз, убакыт аз калды. Мындай да. Кыскача сүйлөйбүз. Коллегалар, биз бир нерсеге түшүнүш керек да, туура илгери Чыңгыз хан баардык алат аптан кылганда, ал убактагы заман башка, мыйзам башка, азыркы заман башка, мыйзам башка. Өкөн биз мындай бир эмеге коюшубуз керек эмес. Биз Советтер Союзунун доорунда өсүп чыккан адамдарбыз, басымдуу көпчүлүгүбүз. Ошодон тарбия алганбыз, ошолордун тажрыйбасын алганбыз. Тилекке каршы базар системасында жашап атабыз. Биз ушунун айырмасын билишибиз керек да. Базар системасында мурунку идеология, мурунку жүрүш-туруш анча-мынча бөкө төп келбей калып атат. Мына ошонун кесепети баарыбызга тийип атат да. Себеп дегенде мурун бардыгы Советтер Союзунда бардыгы ким акылдуу болуп иштегендер жакшынакай айлык алып жашаса, тилекке каршы бүгүн андай жок да, бардыгы частный. Ошо акылдуулар, ошо баш иштегендер бардыгы четте калып атпайбы? Не кылыш керек? Бир гана жол кошомат кылыш керек. Бул деген биз өзүбүздүн эволюциялык жолубуз менен кетип аткан мындай жолубуз, буну да басып өтүшүбүз керек. Буну да билиш керек. Мунсуз биз артта кошомат кылыш керек дегениңизди. Мындай да. Кошомат кылыш деген эмес. Мен ушу жолду дагы басып өтүш керек да. Себептен эмне үчүн Акаев иштегендер Бакиев? Элита андан башка жок. Себеп дегенде анын баарын жогото албайсың да. Эч ким сабак албайт. Исмаил ака, элитаны сындап туруш керек. Сындаш керек. Туура, мен ага өтө эле көтөрмө. Мен аны каршы эмесмин. Бул киши туура айтты. Салжан Жигитов сыяктуу кишилер көп болбой атат бизде. Ошол киши өттү, андан кийин эч ким деп эстей албайм, балким бул кишилер билеттир. Ошондой сөзү чучугуна жете тургандай айтып, ардантып, кичине намыстантып тура турган кишилер болуш керек. Убакыт аз калды, Рыскелди мырза. Мындай да, биз чоң неме кылып атып, кыргыз көчүлөр атып, кыргыздын көчү уланбай эле бийликтин башында алган көчү уланып атпайбы. Мына туура нерсени айтты да. Акаевка кошомат кылгандар, Акаевди саткандар Бакиевке кирди, колтугуна кирди. Бакиевди саткандар Атамбаевди саткандар азыркы бийликтин колтугуна кирип жашап атат. Жана кошоматчылык. Мына ушул коомчулук, ушул кошоматчылардан арылмайынча биз ушинтип кете беребиз. Сабак албайбыз. Мына Эшимканов байкем эң туура айтып кеткен да, элине жараша, эшегине жараша тушагы депчи. Эл ушуга себепкер болот атпайбы? Анан калыстыкты айткан карыялар жок болсо, акыйкатты айткан аксакалдар, Сайлыжан Жигитов, Топчубек тургундар, Бегиш Аматовдор бүгүн жок болот атпайбы? Бүгүн дүжүр чалдар жок болот атпайбы? Көбөйүп, күзүр чалдар жок болот атат. Бүгүн дүжүр балдар көбөйүп кетпедиби? Жана айтып атпайсызбы сиз, жана 1000 сомго сатат депчи. Эй, кыргыздын кадыр баркын, ар намысын эки кесим кара нанга сатты го. Үзөңгө кууш кетип атат. Же болбосо кыргыз тажик чек арасында ушундай болуп, митингге чыксаң 1000 киши чыгат.
А Тиматинин гамбургерине 5000 киши барды. Анан ошону көрүп туруп, анан ошол балдарчы бийлик сурап не кылат экенин да силер кеткиле биз келебиз деп. Ошол жыргатабайбы ошол жана 2 кесим нанды Кыргыздын кадыр баркынан жогору койгондор. Жана сиздин сөзүңүзгө бир суроо туулуп атат да, сиз азыр кайсы тараптасыз? Атамбаев кетти. Мен СДПКнын партиясынын мүчөсүмүн. СДПК добуш берген, мен ошол мандаттын үстүндө жүрөм. Анан кийин тигиз муну істепчи. Алар пусть сот акыйкат чечимин айтсын, анан мен өзүмдүн сөзүмдү айтам. Бирок мен азыркыларды жанагы өткөрүштү го, курултай деп өткөрүптү. Мен аларды тааныбайм. Сиз Атамбаевди мен аларды курултайын көрөм, анан айтам. А сиз эртең курултайга барасыз барбайсызбы Атамбаевдин курултайына? Мени чакырган жок, чакырса барам. Эмнеге барбашым керек? Мен партия үчүн барам, Атамбаевга жагыныш үчүн барбайм. Мен калыстык сөзүмдү айтыш үчүн барышым мүмкүн. Бирок Атамбаевдин учурунда сиз жакшы күндөрдү көрдүңүз, өзүңүз айтпадыңыз беле? Атамбаев күндөрдү. Жакшы күндөрдү көргөндө мен жардам берди деп. Мына Исмаил эке жакшы билет. Исмаил эке жакшы билет. Айткандай Партиянын камчысын чапкандар ким болгон? Кара тамагы мага окшогон кишилер болгон да. Туурабы? Исмаил эке. Ал менчик эмес да партия. Партия бул коомдук менчик. Сиздин күнөөлөрүңүз жок да, кара таманда өткөндү, четте калган. Анан кийин ошону өзү мүчөсү катары, ошону Рыскелди нелегитимный дегенге мен таң калып атам да. Элита деген эл анан ит деген сөздөн турат. Жок, мен таң калып атам да, ошо кара таман, ошо Рыскелди окшогон карапайым адамдар келип, партияга сөзөттөсө нелегитимный дейт. Рыскелди барыш керек Исмаил эке. Кече сөзүндө мактады Рыскелдини Атамбаев. Андан сырткары Рыскелди өзү азаттыкты айткан. Атамбаев мага үй алып берди, машина алып берди деп анан кантип барбайт? Эртең барыш керек. Барыш керек го дейм да. Эми позиция деген болуш керек дегендей да. Жок, мен барам. Барганда мен жагыныш үчүн барбайм. Мен партия үчүн барам, партиянын келечеги үчүн айтам, анан өзүмдүн сөзүмдү айтам. Ал жагабы, жакпайбы, тиги кишиге жагабы, бул эмки президентке жагабы, же экс президентке жагабы, жакпайбы, мага айырмасы жок. Алар мен үчүн партиянын катардагы мүчөлөрү болчу. Аларга ушу Кудай бак берип турат. Эгер барсаң сурачы, ана тигилер дагы отурганда айтышты да, мына биз расмий Атамбаевга чакыруу жөнөттүк, келсин, ой пикирин айтсын деп. Келиш керек эле партия бөлүнүп атса. Токтогула бөлүнбөк. Жок, эми мен сени жөнүндө айткан жокмун, Атамбаев жөнүндө. Келиш керек эле, урматтуу партиялаштар, эмнеге бөлүнүп атабыз? Эмне кемчиликтер бар? Мен да угайын. Анда артыңарда айткылашы да, ошондо туура эмес болсо, сен туура эмес кеткенсиң, сени мындай айдаганмын, сени мындай кылдып далилдеп бербейби эмне? Анан жок, кантип нелегитимный деп айтат. Ал айтып атпайбы, партияга тиешеси жок адамдар конференция өткөрө алат, анан кийин партиянын курултайын өткөрсүн деп. Мен деле мисалы көрдүм да. Жок, тизмесин чыгарсын да. Кимдер келгенин билем да. Мен партияда кайсы жылдан бери жүрөм. Кимдер экенин билем. Ким партияда жок экен, тизмесин чыгарсын. Булар памфлеттерде жок. Мен жокмун. Бирок мени как мындай почетный госкатар чыгыпты. Эгер Атамбаев почетный госкатар чыкса, мен да барам ал жака. Исмаил ака, сиз мурдакы чакырылышта СДПКдан келгенсиз, э? Мен СДПКга мүчө болуп кирген эмесмин. Мен өзүм партиям менен, Азаттык партиясы менен кирип ошол колдойбуз деп, элди бөлбөйлүк. Ата Текебай өзүнчө кетип атат, Азимбек өзүнчө кетем деди. Биз мындай революционный дух менен келгендер бир чогуу болойлу, бөлүп бытырабайлык деп туруп экөөбүз кошулганбыз. Кийинкисинде сизди тизмеге киргизбей койду. Кийинкисине мен кирген да жокмун, өзүм партия менен бардым да мен.